Башкы прокуратура бул Кыргызстанда мыйзамды көзөмөлдөөчү эң башкы орган. Силердин билдирүүлөрүңөр бир гана фактыга, укуктук, мыйзамдык гана негизге мындай таянылышы керек да. Бирок билдирүүңөрдү окудум. Сапар Исаков карьералык тез өсүүнү көздөгөн, соңку билдирүүлөр саясий популизм, жагынууну көздөгөн деген сыяктуу бир сөздөр жүрөт. Бул саясий баа болуп эсептелинет. Ушуну кийинкиде эске алсаңар. Анткени силер саясатчы эмессиңер да. Буну Кыргызстандагы жанагы желтый пресса деп коебуз, ошолор жазса жарашат. Бул башкы прокуратуранын деңгээли болуш керек. Силер мурдагыдан бир аз айырмалансаңар деп айтат элем. Кийинкиде эске алсаңар, мурда Сегизбаев менен Жолдубаева келип, жанагы Маевскийдин ар бир сөзүн мисал кылып, мындай кийин уят болгонун өзүңөр көрдүңөр. Экинчиден, зыян 386 миллиондон 111 миллион зыян деп таптык. Азыр докладта турат, жалпы эсеби сом менен көрсөтүлүптүр. Доллар калганда 6 миллион зыян тартыппыз. Камакка алыныптыр 6 миллиондук. Ошондо калган 105 миллион доллары эмне болот? Мамлекеттик бюджетке, казынага түшөбү же эмне болот? Сабин уулу жооп берип койсоңуз. Мен да жооп берейинчи. Жанырбек Кубанович, бул тарамакта иш жүрүп атат. Бул жумуш оперативдик жумуш деп айтып кетейин. Рысаттар болсо, анан биз толугу менен жооп беребиз. Азырынча бул жагынан жумуш жүрүп атат. Эми биздин партнерлор менен чогуу. Негизи мына 2018 жылы Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү 31% азайды. Бул дал ушул TBI менен иштешке ушу тесттин зыяны. Эл аралык финанс уюмдары, биздин стратегиялык өнөктөш мамлекеттер дагы бизге болгон ишеними кетти. Ушул карыздардын сол чөнтөккө кеткен айынан. Ошон үчүн кайра жаңы келген бийликке бир аз кыйын. Анткени мурдагылар баарын жайлап кеткенден кийин ишенимге кирүү, алардын баарын эми ордун толукташ керек. Ошон үчүн бул чоң бир узак мөөнөттүү бир зыянга учуратты да. Экинчиден, мен мына реалдуу бюджетке түшө турган, акчаны кайтара турган дагы бир жолдор бар. Максим Бакиевтердин үй бүлөсү 300 миллионго чейин долларга чейин акча алып чыгып кеткени маалым. Азыр мына Лондондо Молдованын 10 секунд. Молдованын премьер-министринин уулунун мүлкүн камакка алды, анткени атасы мыйзамсыз байыган деп. Гүлнара Каримованын мүлкүн 850 миллион долларды Өзбекстан кайтарып атат. Азербайжан. Рахмат. Рахмат, талкууга жазылсаңыз болот. Жанарбек Кубанычбекович, башкы прокуратура мыйзам боюнча мамлекеттик айыптоочуну болуп эстелет. Мамлекеттин атынан айыптайт. Анан соттук процесстерде мамлекеттик айыптоочу дагы өзүнүн сөзү менен, өзүнүн жеткиликтүү далилдери менен ынандыра билиш керек сот. Бул айыптоо тарабынан жазылган сөздөр. Эч кандай саясаттын эмеси жок бул жерге. Мындай көркөмдөп. Мисалы үчүн эртең мен сотко катышсам, мен ушу айткан сөздөрүм менен мамлекеттик айыптууну колдоймун. Ал дагы мамлекеттик айыптууну колдоо да өзүнчө бир чыгармачылык деп ойлоймун. Негизи эле мыйзам талабында ошондой. Рахмат. Мен кошуп кетейин. Субъективная сторона преступления деген болот да. Ошол жерде из побуждений угодничества, из карьеризма деген сөздөр колдонулат. Бул юридикалык практикада бар. Ошону айтып кетейин. Карьеризм ба, жагынуу, карьера өсүштүү деген сөздөр деп атпайсызбы? Булар ошол юридикалык практикада колдонулган эле сөздөр. Из побуждений карьеризма, из угоднических побуждений деген бир ой максат менен жазса да, бул кылмыш деген кылмыш болуп белгилер болуп кетет. Рахмат, Өткүрбек Асылбекович жеткиликтүү айтты. Рахмат, урматтуу Дастан Асылбекович. Мен жана убактым жетпей калды. Бул жактан күч органдарынын өкүлдөрү жооп бергенден кийин сиз дароо менин суроомо, сиз комментарий бердиңиз, абдан жеткиликтүү жооп берди деп. Менимче ушундай комментарийиңиз туура эмес, мындан кийин эске алсаңыз деп ойлойм. Анткени
мен өзүмдүн суроомо жеткиликтүү жооп алдымбы же жеткиликсиз болуп калдыбы, мындай ошого баа бербесеңиздер дейм да. Жанарбек Кубанович, мен кечирем, жооп берип коеюн, мени жөнүндө айтып калдыңыз. Мен андай баа берген жок, мен өзүм оюмду билдирдим, мен да депутатмын. Андан кийин мен сизге карата жооп берген жок, мен башкы прокурор жооп берди деп тиги замына жооп берип атам, тергөөчүнүн. Сиз кайталабаңыз, башкы прокурор жооп берип койду деп мен ошого комментарий бердим, сиздикин эмес. Экинчиден, сиз айтпадыңызбы жана мен негизи мындай өмүрүмдө мындай ууруларды, мамлекеттин бюджетинин тоногондорду, мыйзамсыз байыгандарды такыр коргобойм. Азыркы айыпталып аткандарды да коргоюн деген ниетим жок. Мен алар менен эч качан жеке мамилем дагы болгон эмес. Бирок сиз айттыңыз, жанагы карьералык жактан тез өсүүнү каалаган деген ошондой мыйзамда дагы бар дедиңизби же кандай? Ошондой дагы айыптоо барбы? Жана жооп бербедиңизби, ошондой болот бизде депчи? Жана объективная сторона, субъективная сторона деген нерселер болот да, биз ошолорду баарын далилдеп чыгышыбыз керек. Субъективная сторонага ошо биз эмне мотивдер болгон деген суроого жооп беребиз да. Ошол жерде биз ошондой мотивдер бар юридикалык практикада, бул карьеризм, угодничество деп коет. Аны бардык комментарийлерде да, официальный комментарийлерде окуп көрсөңүздөр, ошол жерде бардыгы жазылган. Эми кыргыздын табияты өзү ошондой да, мына мен 6 миллион кыргыздын бардыгы чоң болгусу келет да. Бардыгы карьералык өсүш жасагысы келет. Анан 6 миллион кыргыз баары депутат болгусу келет, баары президент болгусу келет дегенде, ошондо бул муну бардык жерге колдонсо болобу, ошондо пайдаланып. Ущерб бар жерде, мыйзамдын бузуулары бар жерде, где последствия есть, ошол жерде болмолот. Кылмыштын курамы бардык состав болсо, ошондо колдонулат да. Бардык эле сиз айткан туура, бардык адамда бар андай нерсечи, но последствиясы жок болсо уголовная ответственность не подлежит. Жагынуу максатында дейт, карьералык жактан тез өсүүнү көздөгөн. Балким же Сапар Исаков өзү айттыбы, мен ошо карьералык жактан өсөйүн дедим эле, анан жагынайын деген да оюм бар эле деп өзү айтпадыбы? Бул материалдардын көп материалдар бар да, анын карьералык ростун карасаңыз, ошодон кийин дагы аябай тез чоңойгон, андан кийин дагы бир нече порученияларды аткарган, ошондой экономикалык тармактачы, музей, ипподром и дальше больше. Хотя он не должен этим заниматься. Бул жоромол экен да ошондо. Силердин жоромолуңар бул, Жоромол эмес, бул тастыкталган факт. Биз кылмыш иштин ичинде хронология менен жазып атасың баарын. Биринчи тест болду. Анан жактыбы тарых музейине өттү, жактыбы ипподромго өттү. Ошону айтып хронология менен жазып атасыз бар. Жок, ошондо бул жоромол болуп калат да. Показаниялар дагы бар. Оюбузча деп атасыңар да? Жок, эми биз, конечно, өзүбүздүн оюбузду жагабыз да, но мы өзүбүздүн оюбузду эмненин негизинде жазабыз? Биз иштин материалдарын, анан внутреннее убеждениянын негизинен да жазабыз. Өзүңөрдүн оюңарча. Мен жалпы кийинки дагы ушундай бир чоң иштерде айтып атам да, ошон үчүн мына докладта башкы прокуратуранын докладын биз окуп атабыз да. Анан мен жана айтып өттүм, Өзбекстан Гүлнара Каримованын 850 миллион акш долларын кайтарууга жетишип атат деп. Ушул ишти улантсак жакшы болот эле. Кийин дагычы жана Максим Бакиевдин, Курманбек Бакиевдин алып чыгып кеткен 300 миллионго жакын долларын кайтарууну ошону бюджетке 10 секунд. Ошону бюджетке кайтаруу боюнча бизде иштер мындай жетишсиз болуп аткандай да. Ошонун аркасынан дагы чуркасак жакшы болот эле. Мына тест боюнча бюджетке көп акча түшпөйт экен да.